Өткөндө Гапыр Мадыминов деген агайыбыз азыр биз баарыбыз сыйынган ушу билим берүүдө бир жарык жолду көрсөткөндөй. Эң жөнөкөй жол ал, мындай бир. Ошол агай айтты да, мугалимдер менен, ата-энелер менен жолугушуп отурган жеринде билимден дагы тарбия маанилүү деп. Сиз кандай дейсиз? Мен ойлойм туура. Себеби деген мындай болуп атат да, бул кишинин айтарын мен башкача айтат элем. Билим эгер руханий жагынан толуктанбаса, то есть тарбия болбосо, бул коркунучтуу болуп калат да. Мисалы жанагы сиз өзүң айткандай, эгер билими бар адам руханий дүйнөсү, мындайча айтканда, Тайкы болсо, анда бул коркунучтуу адам болуп калат, злой гений болуп калат. Мындайча айтканда, саясатчы болсо, андай саясатчы, мындай эменин оюну мындай манипулировать эткен кишиге айланып калат да. Сиздин мыйзамга да керектир балким руханий. Ал деле керек. Мен экинчи анан бизнестин деле ошондой эле билими болуп туруп руханий дүйнөсү тайкы боло турган болсо, ал булар мындайча айтканда тоноочуга эле айланып калат да, мындайча айтканда. Ошондуктан бул абдан туура. Себеби деген билимди обязательно тарбия менен, анан кийин руханий мындай содержаниясы менен толтуруш керек да. Мыйзамдычы? Мыйзамды да балким ошол руханий дөөлөттөр менен бекемдеш керек. Жанагы как раз жанагы мен айтып аткан стратегиялык пландоо жөнүндө мыйзам именно мунун мындайча айткан эмеси, өзгөчөлүгү, мунун мындайча айтканда духовный содержаниясы бар да. Бар. Руханий составляющий бар. Киргизкенсиз. Анын ичинде бар да. Себебден бул бардыгы. Мисалы? Негизи, мисалы айтып атпайм, бүт барды ачык жарык болуш керек. Анан кийин негизинен бул бүт барды кыймылдарыбыз мамлекеттин күчөөтүшүнө, мамлекеттин өнүгүүсүнө жана кыргыз элинин жашоо тиричилигин жогортууга